Хабаровскиден 500дөй мыйзамсыз мигрант күч менен чыгарылды. Орусиянын Хабаровск аймагынын соту жыл башынан бери мыйзамсыз жүргөн 500дөн ашуун мигрантты күч менен чыгарды. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттары жазды. Административдик мыйзам бузуулары боюнча күнөөлүү деп табылган бардык адамдар депортацияланып, Орусиянын аймагына 5 жылга кирүүгө тыюу салынды деп кабарлашты басылмалар. Депортациялангандардын арасында канча борбор азиялык бар экени белгисиз. Орусиянын ар кайсыл аймактарында мигранттарга каршы рейдтер уланып жатат. Москванын жанындагы Обнинск шаарында дагы ири тинтүүлөр болду. Ага улуучул орус коомунун ыктыярчылары да катышты. Рейдтер негизинен курулуш аянтчаларында жана базарларда өткөнү кабарланды. Омск облусунда 2 июлда нелегал 2024 операциянын биринчи баскычынын жыйынтыктарын жарыялашты. Анын алкагында 300дөй мыйзамсыз мигрант аныкталган. 18 чет элдик өлкө аймагынан чыгарылып, 36сына өлкөгө кайра кирүүгө тыюу салынганы кабарланды. Орусияда 22 мартта Крокус Сити Холл концерттик залында болгон теракттан кийин мигранттарга каршы рейдтер жана маанай күч алды. Булак Азаттык. Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. БШК Ноокат округу боюнча шайлоодо Мариповду жеңүүчү деп тапты. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу номер 5 Ноокат округу боюнча өткөн шайлоодо көп добуш алган талапкер Бакытбек Мариповду жеңүүчү деп тапты. 5 июлдагы отурумда БШКнын мүчөлөрү бир добуштан кабыл алды. Ноокат округу боюнча шайлоого катышкан 5 талапкердин арызынын негизинде 5 шайлоо тилкесинде добуштарды кайра саноо чечими кабыл алынгандан улам чечим кечигип жаткан. БШКнын 5 июлдагы отурумунда добуштар кайрадан эсептелгени кабарланып, анда олуттуу мыйзам бузуулар аныкталбаганы маалымдалды. Айрым талапкерлер сөз сүйлөп, процедуралык маселелерге наразычылыктарын айтышты. Соңунда бул боюнча токтом кабыл алынып, чечим менен макул эместерге сотко кайрылуу сунушталды. Боршайкомдун соңку жыйынтыгы боюнча Бакытбек Марипов Ноокат округунда 11596 шайлоочунун добушун алып алдыга чыккан. БШКнын 4 июлдагы жыйынында номер 36 Ысык-Көл шайлоо округу боюнча шайлоодо Айжигит Тыналиевди жана бир мандаттуу номер 29 Сверлов шайлоо округу боюнча шайлоодо Жумабек Салымбековду жеңүүчү деп табылган. Тыналиев өз округунда 3498 добуш алган, ал эми Салымбеков өз округунда 10623 кишинин добушун алган. 30-чуунда номер 5 Ноокат, номер 36 Ысык-Көл жана номер 29 Сверлов бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча жогорку кеңешке депутаттарды кайра шайлоо өттү. 3 округтан жалпы 29 талапкер ат салышты. Алардын 2 гана аялдар болду. Булак Азаттык. АКШ Жапониядагы аба күчтөрүн жаңылайт. АКШ Жапониядагы өзүнүн аскери аба күчтөрүн жаңылай турганын жарыялады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазууда. Маалыматтарга караганда АКШ мындай кадамга Орусия, Кытай жана Түндүк Корея тараптан күчөп жаткан коркунучтарды эске алуу менен барууда. Андыктан Жапонияда жайгашкан өзүнүн аба күчтөрүн модернизациялоо чечимин кабылдаган. Тагыраагы Кошмо Штаттар Кадена, Мисава аскери аба күчтөрүнүн базаларына, ошондой эле Ивакунидеги деңиз флотунун базасына заманбап истребительдерин жайгаштырууну ниеттенип жатат. Пентагон 30 жылдан ашуун кызматта болгон F-15CD Eagle согуштук тик учактарын Кадена аба базасынан чыгарып, ордуна акыркы F-15X Eagle 2 үлгүсүндөгү тик учактарын киргизүүнү пландаган. Кадена Жапониянын түштүк батышындагы Окинава аралында жайгашкан америкалык ири аскердик борбор. Тайванга жакын жайгашкандыктан АКШнын аба күчтөрү үчүн маанилүү база болуп саналат. Ошондой эле аталган 2 аскердик базадагы тик учактарды дагы жаңылоону маалымдаган. АКШ союздаш өлкөдөгү аскерий базаларындагы эскирген согуштук тик учактарын модернизациялоого $10 миллиард жумшаарын билдирген. Булак Су Беркежи.
Өлкөнүн түштүгүндө жер силкенди. Бүгүн 5-июлда саат 19:17 Кыргызстандын аймагында МСК-64 шкаласына ылайык очогунда күчү 3,5 магнитудасына жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Ага ылайык жер титирөө Чоң Алай районунун Шиби жер башы коңшу айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөнүн кесепетинен жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Булак Субергежи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 5-июлда иш сапары менен Азербайжан Республикасына келди. Мамлекет башчысынын борту Физули шаарындагы эл аралык аэропортко кондо. Президент Садыр Жапаровду Азербайжан Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Ягуб Июбов жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропорттун флагштокторуна тумууга мүчө мамлекеттердин жана байкоочулардын желектери иленген, килем төшөлгөн, аны бойлодо ардактуу кароол тизилген. Беле кетсек, иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров түрк мамлекеттеринин уюмуна мүчө өлкө башчыларынын бейформал саммитине катышат.